Зардалы айылына баруучу 12 чакырым жолду тазалоо үчүн атайын жаштар топтолуп келишкен. Кыш мезгилинде унаа каттоочу жол жабылып калгандыктан жөө жүрүүчү ушул жол гана бул айылды район борбору менен байланыштырат. Мынандай кум, таш, топурак түшүп, жолду тосуп калат. Ушу жолду элибизге оңдоп берүү үчүн айылдан жаштар келип, кезектешип, келип оңдоп берүүгө келебиз. 6 ай машина каттоо жол токтойт. Шунда чыйыр жол менен элибиз каттап күн көрүүдө. Зардалы айылында 60 кожолукка жакын тургундар жашайт. Кыш мезгилинде алардын 11 гана кыштоо болуп калса, калганы район борборуна кетишет. Жашоого канчалык шартка таал болбосун, жергиликтүүлөр ата жайын сактап калууга кызыктар. Биздин элдин жашоо шарты жалпысы калганда өтө татаал. Себеби жолубуз көрдүңөр, кышта машина кебейт, жазда 4 ай 5 ай машина каттайт, калганы болду, пешком. Свет жок, связь жок. Өтө татаал биздин жашоо. Бирок ата жайкен, туулган жерибизген анан эмне каттык. Зардалы айылынын тургундары буга чейин түнкүсүн шамчырактарды пайдаланып келишкен болсо, акырындык менен күн нурунан электр энергиясын алуучу жабдыктарды орнотушкан. Анын жардамында аз да болсо электр энергиясына болгон муктаждыкты жоюшууда. 4 комнат үйдө жарык турат. Мына дагы отдельный солнечный буга заряд берип турат, аккумулятор. Ояктан күндөн энергиядан заряд алып турат. Мунан мына DVD алабыз, токту. Мунан DVD көрөбүз, клип, сериалдарды көрөбүз, мультфильм, балдар көрөбүз. Айылдыктар кыш мезгилин ат оюндары менен да өткөрүшөт. Мындай жөрөлгө ар жума сайын уюштурулуп турат. Биз Зардалы айыл тургундары ар жумасына мантип булак ойноп, бизде телефон тартпайт, свет жок. Ошо байланыштуу жаштар өздөрүн жооротуп, ар ишемби улак чабаттар. Ушинтип кышты өткөзүп жатабыз. Телефон тартыш үчүн 12 километр жерге барып сүйлөшүп келебиз. Сайыз учурунда тоолук аймактагы тургундарды милдеттүү түрдө көчүрүшкөн. Анткени ошол учурда жаңы өздөштүрүлгөн жерлерге жумушчу күч керек болгон. Бирок Зардалынын айрым тургундары ата жайларын таштабай калып калышкан. Нургазы Жайнаков, 7 канал, Баткен.